Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 3 октябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Кызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмокчумун. Бүгүн жымжыртык күнү. Эрежеге ылайык бул күнү парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялар үгүт кампаниясын жүргүзө албайт. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкекте коронавирус пандемиясынын курмандыктарын эскерүүгө Адинай Мырзабекова атындагы медиктер жана ыктыярчылардын паркына барды. Пандемиядан каза болгондорду эскерүүдө Жээнбеков коюла турган стеланын макети менен таанышып чыкты. Армения Тоолуу Карабактагы атышууну токтотуу боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алкагында Минск тобу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экенин билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныша аласыздар. Бүгүн Кыргызстанда жымжыртык күнү. Эрежеге ылайык бул күнү парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялар үгүт кампаниясын жүргүзө албайт. Мындан тышкары БШКдан аккредитация алган интернет басылмаларга да үгүттү чагылдырууга тыюу салынат. Жымжыртык күнүнүн эрежеси бузулган учурда БШК буга жол берген тараптарга мыйзамга ылайык чара көрөт. Парламенттик шайлоого карата жалпы 2474 шайлоо участогу уюштурулган. Анын 44-ü чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын добуш берүүсү үчүн каралган. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков өзөктүк куралды толук жок кылуу үчүн күрөшүүнүн эл аралык күнүнө арналган Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жогорку деңгээлдеги жыйынында видео кайрылуу менен катышты. Айдарбеков Бириккен Улуттар уюмунун куралсыздандыруу жаатындагы негизги ролун, ошондой эле өзөктүк куралсыз дүйнөгө жетиштүү үчүн көп тараптуу механизмдерди сактоонун маанилүүлүгүн баса белгилеген. Мындан тышкары ал куралсыздануу жана массалык кыргын салуучу куралдардын жайылышына жол бербөө Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги принциптеринин бири экендигин билдирген. Министр Борбор Азиядагы өзөктүк куралсыз аймагын маанисин белгилеп, быйыл Кыргызстан координатору экендигин билдирди. Тактап айтканда, өзөктүк куралсыз аймактын регионалдык жана глобалдык коопсуздукту чыңдоодо жана өзөктүк энергияны тынчтык максатта колдонууда. Борбор Азия региону айкын үлгү экендигин баса белгиледи. Буга байланыштуу Айдарбеков Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 75-чи сессиясынын жүрүшүндө Борбор Азия мамлекеттери тарабынан сунуштала турган Борбордук Азиядагы өзөктүк куралсыз аймак жөнүндө келишим резолюциясын колдоого чакырган. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкекте коронавирус пандемиясынын курмандыктарын эскерүү стеласы коюла турган Адинай Мырзабекова атындагы медицина кызматкерлер жана ыктыярчылардын паркына барды. Пандемиядан каза болгондорду эскерүүдө Жээнбеков коюла турган стеланын макети менен таанышып чыкты. Анда алаканы менен көпөлөктөрдү оттон калкалап турган колдун элеси берилген. Бул архитектуралык курулма коронавирус пандемиясы менен күрөшкө салым кошкон өлкө жарандарына арналат. Президент бул иш-чара Кыргызстан элинин саламаттыгы үчүн өз өмүрлөрүн берген Адинай Мырзабекованын жана бардык кыргызстандыктардын жаркын элесинин урматына өткөрүлүп жаткандыгын белгиледи. Жээнбеков апаатта курман болгондордун туугандары жана жакындарына көңүл айтып, жаңы парк Адинай атындагы дарыгерлер менен ыктыярчылардын паркы деп аталарын кошумчалады. Андан соң өлкө башчы менен Адинайдын атасы Замирбек Жээналиев аллеяга карагай көчөтүн отургузушту. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ 2 октябрда пандемия учурунда ыктыярдуу жардам көрсөтүп иштеп жүргөндө мезгилсиз каза болгон Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын ыктыярчы студенти Адинай Мырзабекованын ата-энеси менен жолугушту. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков өз жанын аябай жасаган ыктыярдуу эмгеги жана коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүгө кошкон салымы үчүн каза болгондон кийин сыйланган Адинай Мырзабекованын эрдик медалын анын ата-энесине тапшырды. Мамлекет башчы Адинай Мырзабекованын ата-энесине оор жоготууга байланыштуу көңүл айтып, алар менен тыгыз байланышта болууну каалаганын билдирди. Эске салсак, мамлекет башчынын буга чейинки Адинай Мырзабекованын үй бүлөсү менен жолугушуусу үстүбүздөгү жылдын 16-июлунда болуп өткөн.
Мамлекеттик материалдык резервдер фонду коронавирус оорусунан коргогон дарынын 29 түрүн сатып алды. Маалыматка ылайык, учурда дары-дармектердин 70%га жакыны фонддун кампаларына алынып келинген. Калган 30%ы жакынкы аралыкта Беларусь, Индия, Россия жана Украинадан жеткирилмекчи. Сатып алуу эпидемиологиялык кырдаалдын начарлашына байланыштуу. Калкты керектүү дары-дармек менен камсыздоо жана COVID-19 экинчи толкунуна даярдануу максатында жүргүзүлдү. 4 октябрь Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо күнүнө карата Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы боюнча милициянын кайгул кызматы башкармалыгынын кызматкерлери жогорулатылган күжүрмөн баскыч тартибинде кызмат өтөөдө. Милициянын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, Жогорку кеңешке талапкер катары катышып жаткан саясий партиялардын үгүт иштери учурунда милициянын кайгул кызматкерлери Бишкек шаарынын аймагында коомдук коопсуздукту жана коомдук тартипти сактап, үгүт иштерине катышып жаткан жарандарга карата мыйзамдуулукту жана тартипти сактоого чакыруу менен бирдикте жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылууда. Ошондой эле COVID-19 илдетинин жайылып кетишинин алдын алуу жана жарандарды бардык санитардык эрежелерди сактап жүрүүнү эскертүүдө. Азыркы учурда коомдук жайларда ар кандай чагымчыл күчтөргө жол бербөө жана алардын алдын алуу максатында милициянын кайгул кызматы тарабынан бардык иш-чаралар жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Экономика министрлигинен билдиришкендей, Кыргызстанда пандемияга байланыштуу чылым жана ичимдикти милдеттүү түрдө маркирлөөнүн мөөнөтү 2021 жылдын 1 апрелине чейин узартылды. Токтомду Кыргыз өкмөтү 2 октябрь күнү кабыл алды. Эске салсак, буга чейин тамекини маркирлөө боюнча убакыт 1 октябрга чейин, ичимдикке 1 ноябрга чейин берилген. Маалыматка караганда, пандемия шартында мындай талаптарды аткарууга бизнес чөйрөсүнө өтө татаал болуп калат. Мунун аркасынан товар алып келүүнүн саны азайып, жыйынтыгында салыктын көлөмү кыскартылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлү өтө чоң өлчөмдө пара алып жаткан жеринен кармалганын билдирди. Маалыматка караганда, кармалган кызматкер менчик компаниянын өкүлдөрүнөн кылмыш иши боюнча оң чечим чыгарып бериш үчүн $1,5 миң акча алып жатканда колго түшкөн. Кармоо операциясына Финполдун ички коопсуздук башкармалыгынын кызматкерлери да катышкан. УКМК кармалган улук ыкчам кызматкер менчик компаниянын мамлекетке салык төлөбөгөнү боюнча маселени оңунан чечип берерин айтып, акча талап кылып турганын билдирди. Учурда сотко чейинки териштирүүнүн алкагында иштер жүрүп, бул ишке башка кызматкерлердин катышы бар жогу иликтенип жатканын кабарлады. Парламенттик шайлоого 3 күн калганда Билайн О жана Мегаком уюлдук операторлорунун абоненттерине Реформа партиясынан ЛГБТ коомчулугунун укуктарынын коргоого байланыштырган СМС билдирүү келе баштаган. Бирок Реформа партиясы колдонуучуларга мындай билдирүү жиберген эмес жана аларда кыргызстандыктардын маалыматтарын алууга таптакыр мүмкүнчүлүк жок. Мындай билдирүү алган жарандар партиянын атаандаштары ушундай ыкма менен шайлоочулардын гомофобдук реакциясын жаратууга аракет кылышууда деген ойлорун билдиришкен. Реформанын өкүлдөрү бул учурду териштирүү өтүнүчү менен БШКга жана укук коргоо органдарына кайрылышты. Ал эми партиянын лидери Клара Сооронкулова Мегаком менен соттошууга даяр экендигин билдирди. Ал эми Мегаком уюлдук операторунун ээлик кылган Альфа Телеком жабык акционердик коому чагым ишке тиешеси жок экенин жана саясаттан четте турарын кабарлады. Компаниянын техникалык адистеринин маалыматына ылайык, Мегаком түйүнү аркылуу таратылды делген чагымчыл СМС билдирүүлөр Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жайгашкан эл аралык компания тарабынан оператордун тармактарында катталбаган номерден ондогон абонентке жөнөтүлгөн. Мындай СМС билдирүүлөр көбүнчө жөнөтүүчүнүн атын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берген атайын тиркемелердин жардамы менен ишке ашырылат деп билдиришти компаниядан. Армениянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүлөр боюнча Армения Тоолуу Карабактагы атышууну токтотуу боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алкагында Минск тобу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экенин билдирди. Маалыматка таянсак, Ереван Азербайжандын Тоолуу Карабакта курал колдонушун жана Түркиянын бул чатакка аралашып жатканын айыптаган. Жана ошондой эле Армениянын аскердик жетекчилиги тилекке каршы атышуу түнү бою уланды деп билдирген. Ал эми Азербайжандын коргоо министрлиги
2 октябрь күнү эртең менен Тоолуу Карабакка чектеш стратегиялык бийиктикти ээлегенин кабарлап, Армениянын тараткан билдирүүсү боюнча эч кандай комментарий бере элек. Эске салсак, Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшүп келген. Тоолуу Карабак аймагындагы абал 27 сентябрдан бери курчуп, атышуу уланууда. Кагышуудан 100дөн ашык адам, анын ичинде жайкын тургундар мерт болгону кабарланган. Буга чейин Бириккен Улуттар уюму, Европа биримдиги баштаган эл аралык уюмдар жана бир нече өлкө жаатташкан тараптарды согуш аракеттерин тезинен токтотууга чакырышкан. Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктар менен 2020 чекит сайтынан жана социалдык тармактагы баракчалардан кененирээк тааныша аласыздар. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар аягына чыкты. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.